Muna бүгін Жайыл батырдың ұрпақтарының бірі ушу Асан атаға Құран оқытуда, мына ушу Құран оқытқанды мына Асан атаның ұрпақтарының бірі Аманов Ажахмат өзі бүгін жетекшілік алып Құран оқып жатады. Өзінің айылдаштары, туғандары, ненелері, балдары шақырып. Бұл несі абдан жақсы нәрсе. Қырғызда бір жақсы сөз бар да. Өлгөн сыйламайынша алдыға ешқандай кете албайсың деген. Ұрпақтар өлгөн сыйламайынша. Мына ошону жолун жолдап байке бүгүн Құран оқытады. Құраны кабыл болсын. Байке мына сизге денсаулык каалайм. Үй бүлөдө аманчылык болсун. Ушундай балдарыңыздын жакшылыгын көрүп, эл журтуңуздун жакшылыгын көрүп, бүгүнкү заманда бакпат жашооңузду уланта бериңиз. Сиз да биякта ушу эң негизи ушу Жайыл коомунун алгачкы уюштуруучулардын бири экенсиз. Мына сизден бери канча кишилер сиздин жолуңузду улап жатат. Сиздин жолуңузду мындан ары дагы жаштар улай берсин, урпактар улай берсин. Сизге рахмат. Ушундай иш-чара өткөрүңүзгө. Рахмат. Бүгін 27 август 2023 жыл. Жайыл ата коомунун мындан 35 жылы негизделген. Анан быйыл дагы райондун аталышына 30 жыл болду. Райондун Жайыл Баатыр ысымын алганына Жайыл ата коомунун салымдары күч. Анан ушул 35 жылдан мурун негиздеп ушул коомду түзүп ысык сууна чыдаган аксакалдарыбыз эжелерибиз бар эле, көпчүлүгүнөн көз өтүп кетти. Бирок аларга да таазим этебиз, арбактар ыраазы болсун. Анан ушул Жайыл ата коомунун азыркы төрагасы Насыраев Русланбекке дагы ыраазычылык билдирип кетебиз дагы. Биздин мурда түзүп кеткен аксакалдар азыр баардыгы тең үйдө 85ке 90га жакындап калды. Оморов Адылбек, Иманкулов Сабыркул, Орозкул фамилиясын таппай калганым карачы. Анан дагы ким бар эле? Көп эле аксакалдарыбыз азыр үйлөрүндө бул жакка келе албай калышты. Бирок алардын ой тилеги, батасы бар. Биз дагы ушул эмгегин бүт болгон күчүн жумшаган байкелерге таазим этебиз. Жана ошондой эле Жайыл Баатырдын Асан урпагынан тараган Жайыл Баатырдын кызы Динара Исаева эжебизге да рахмат айтып кетебиз, ыраазычылык. Ушул эстеликти музейибизди салып берген. Ушул музейди дагы негиздеп биздин азыркы музейибиздин мурундагы Жайыл айылындагы Жайыл негизги мектепте дагы музейибиз бар. Бул экинчи музей деп айтабыз. Жана ошондой эле 3-4 эстелигибиз бар. Жайыл районунда бирөө 12-чи мектепте, анан Панчулов районунда Вознесеновка айылында да Асан бийдин эстелиги жаңы орнотулду. Жана ошондой эле Эркин Сай айылында дагы Жайыл бийдин эстелиги бар. Кудай кааласа баардыгы жакшы болот. Бүгүнкү окулган Курандар бар кабыл болсун байке. Жана ошондой эле мына азыр сөз сүйлөп кетти. Жайыл ата коомунун мүчөсү, Кыргызстан газетанын кабарчысы Жумагулов болот байке. Сизге дагы рахмат, дайыма коомдук иштерге активдүү катышып жүрөсүз. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип кетем. Бүгүнкү окулган Курандын баардыгы кабыл болсун.